Кыргыз өзбек өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрүнүн негизинде Кыргызстандын пайдасына чечилген жерлердин дагы бири биз турган Аксы районундагы Үңкүртөө участкасы. Негизинен бул жерде уюлдук компаниялардын, мамлекеттик телеканалдардын антенналары жана радио релелик станциялар жайгашкан. 2013 жылы сентябрь айында өзбек чегарачылары тарабынан Үңкүртөөгө бастырып киришип, кайра бошотуп беришкен. 2016 жылы да бул окуя кайталанып, такталбаган чегара аймагында эки өлкө ортосунда чыңалуу күчөгөн. Андагы кырдаалды мындагы ар бир тургун жакшы билет. Өзгөчө тоонун алдында жайгашкан Мамай курулуш жетиген Устукан айылдарынын жашоочулары. Өзбекстан тараптан вертолет менен чыгып бу жерге өзүнүн аскерлерин таштап, андан кийин 2017 жылы ушундай окуялар болгон. Эми мына азыркы күндө чечилди деген маселе бар, Кудай кааласа, жакшылык жол менен чечилип атат. Мына өкмөткө рахмат, ушундай кылып туруп тинч жол менен чечишип атат бул нерсени. Бактияр Жолчуев Устукан айылынын тургуну. Маселе Үңкүртөө тарапта гана болбосо, чектеш айылдардагы мамиле абалдан жакшы. Ошондуктан да Өзбекстандын Заркент айылынан үйлөнгөн. Бизди коңшулар менен мамилебиз чегара тартылбастан мурда ham жакшы болгон. Азыр ham мына Кудай кааласа жакшы. Улар менен кудаандабыз, башкабыз. Мына азыргача ушундай жашап келип атырган. Чегара мамлекеттин чегарасы болгон жакшы да. Чегара тартылып калса, кийин шу менен баары тынчтык болот. Şu менен жакшы жашайбыз, азыр ham жакшы. Үңкүртөөнүн Кыргызстан тараптын кызыкчылыгына чечилгендигине жергиликтүүлөр кубанып турган мезгили. Анткени алада буга чейин бийлик тоону сатып жиберди деген сөздөнүн күмөндө жүрүшкөн. Бул Уңгар тоонун бизге өткөн өтө маанилүү болот, потому что Уңгар тоонун үстүндө радиолинейный станциялар бар, телевышка бар. Уңгар тоонун айылына тегерегинде жайытыбыз бар. Ошо Мамай Устукан курулуш айылына өтө маанилүү деп эсептейм. Азыр жайытка малдары чыгып, көйгөйлөр чечилип, азыр Өзбекстандын малы чыкпай калды. Кербенге эң маанилүүсү станциядан Уңгар тоо бийик жайгашкан үчүн сигналдар аябай жакшы барат. Бул илгертен эле болуп жүргөн эле, азыр станциялар жаңылап оңдоп эме кылганга жакшы сигнал келип, элдерге удобство түзөт да. Абалтан базары бир, мазары бир болуп келген эки мамлекеттин чегаралары такталып бүттү. Кыз берип уул алышкан мамилелерин жайына келтирүү үчүн баштагыдай өтүүчү постторду assa деген өтүнүштөрдү келтиришет. Бизге ушу биринчи орунда ушу Нанай жетиген айылында посту ачып берсе жакшы болот эле. Биз Устукан, Мамай элдери, Каравандын, Кербен шаарынын элдери бул жерде Өзбекстанга өтүш үчүн Алапка районуна барып, Баймак постунан өтөт. Ал жерде анча кыйынчылыктар бар, жол кире маселеси, башка маселе. Бизге ушу Нанайдан ачып берсе жакшы болуп калат эле да. Үңкүртөө Кыргызстанга өттү. Келишимдин негизинде Өзбек тарапка чыгып түшкөнгө жол ачып берилет. Анткени ал тараптан чыгууга мүмкүнчүлүк жок. Гүлжан Амандоева, Бурхан Бекматов, Аксы району.